Көргүсүн, бул жол эми жөө жүргүнчүлөр үчүн ачылат. Saat 22:00-дан 5:00-га чейин мамлекеттик резиденцияга кеткен бул жолдо машина айдоого болбойт. Мэрия муну сентябрга чейин созулган убактылуу чара экенин айтат. Бул аралыкта пайдасы бар жогу аныкталат. Бул жол сейилдөөгө арналган эмес. Ошого карабай бул жерде жөө жүргөн адамдар көп. Демек, бул Бишкек эс алууга ылайыктуу коомдук жайларга муктаж экенин билдирет. Тротуарлар менен жолдор коомдук жай эмес. Алар жөн гана бир жерден экинчи жерге жетүү үчүн керек. Пайфилов менен ынтымак парктары болсо таптакыр башка категорияда. Алар көңүл ачууга багытталган ызычуу жерлер. Эркиндик, Адинай, Ататүрк, Эмен жакшы альтернатива. Бирок Бишкектин миллиондогон калкы үчүн булар дээрлик жетишсиз. Бишкекке Алматыдагы Арбат же Москвадагы эски Арбат сыяктуу коомдук мекендик керек. Ал жерлер коз жана кенен. Ал эми Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги жолдун жабылышы бул аймактардын жашоочулары үчүн ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Эми алар үйлөрүнө жетүү үчүн айланып барышат. Бул башка жолдордогу унаатыгынын күчөтөт. Азыр бул жерде отургучтар да жок. Жана болгону бир гана аялдама калды. Жөө өтмөктөрдү да алып салышкан. Бирок бул жердин жашоочулары күн сайын бала бакчага, дүкөнгө, кафеге өтүшү үчүн бул жолду кесип өтүшү керек. Урбанист Рада Валентина кызынын айтымында жөө жүргүнчүлөр үчүн өзүнчө коомдук жай түзүү керек. Ал күнү түнү жеткиликтүү болуп, айдоочуларга тоскоолдук жаратпайт. Жөө жүргөндөргө отургучтары, дүкөндөрү жана кафелери бар кенен көчө керек. Мындай коомдук жайлар түштүктө эле эмес, шаардын бардык аймактарында болушу керек. Бул экономикага да пайдалуу. Андай жерлерде шаар тургундары да, туристтер да келишет. Ал эми сиз Бишкекте кандай коомдук жайлар болушун каалайт элеңиз? Катталып, пикир жазып кетиңиз.